Отмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Санат Көгүлтүр экранынын көрөрмандары. Обончулардан ырбелек аттуу көрсөтүүбүз сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин коногубуз Токмок шаарынан келген Токмок маданий агартуу окуу жайынын мүдүрү, обончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Токон Коонтаев бизде мейманда. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Рахмат. Азыр ушул өзүңүз менен кошо келген чыгармачыл кыздар келген экен, ушуларды тааныштырып өтсөңүз. Мен ушул өзүм менен кошо келген кызым Мимоза келди. Кошо ырдап жүрөт мени менен. Андан кийинки Миргүл Осмонбекова дагы өзүмдүн эле окуучумдун ушул колледжди бүткөн, ошонун жубайы болот. Жаңы ырдап келатабыз баштадык. Чыгармачылык байланышта турбайсыздарбы? Абдан жакшы. Эми баягы элибизге ыр куржундан баштап эле, ада дегенде ушу күү чертем деп турат окшойсуз. Мейли. Кайсы күүдөн баштайсыз? Бул эми күү ушул өзүбүздүн эле касиеттүү Ысык көл жөнүндө чыгардым эле. Абдан Ушул жакшы. 3 бөлүктөн турат. Биринчиси ушул Ысык көлдүн жээгинде кыргыз улутубуздун ушул жерге отурукташканы жөнүндө кичине баяндап. Андан кийин багы эми үркүн болуп кетпеди. Ошону кичине чагылдырганга аракет кылгам. Андан кийин үркүндөн кийин жакшы заман болду. Ошону чагылдырган 3 бөлүктөн деп. Күн уруксат түшүнөт болуш керек. Айт, мурунку заман деп кошуп туруп, таржымалы жакшы экен. Таржымалын кичине айтып кетсек түшүнүктүү болот да. Туура. Сен картайбы Ысык көл деп. Жакшы.
Баракелде. Мына өзүнүн темасына жараша зат, атына жарата заты дегендей. Эми баягы учубуз кура эмес экен, кыргыз элинде негизи күү жазгандар саналуу эле болчу. Мына эми сиз да катарында турбайсызбы? Мына талантыңызды чыгарып турганыңыз жакшы да бизге эл үчүн мындайча айтканда. Анан ушул күүлөрдү чыгарганга кимдер себепкер болуп атат? Же устаттарыңыз кимдер эле? Бул күүгө бала кезимден комузду ойночу элем. Анан кийин устатым Чалагыз Исабаев агай болчу. Жакшы. Ал кишиден жакшы сабак алдым. Анан кийинчерээк майдараак күүлөрдү иштеп, мектепте, школдордо иштеп калдым, колледжде иштедим азыркы убакта. Анан ошолорго жеңил күүлөрдү чыгарып, ошолор ойноп, анан кийин ушул өзүбүздүн мындай кененирээк Нурак Абдырахмандын күүлөрүнө карап кичине ошолдо кичине таасирленип, анан ошонун негизинде чоңураак күү жазып көрөйүнчү деп ушул Сен картайбыз кел деп жазгам. Жакшы, абдан жакшы. Дагы бир клибиңиз бар экен, Жоготуп алдым деп. Сиздин кызыңыз Мимоза аткарган экен, ошол клипти көрүүдөн баштайлы, анан эми маегибизди уланталы. Сөзү Биримкур Алыбаевдики. Алыбаевдики. Мимоза, мынакей азыр Жоготуп алдым аттуу клиптин ошо таржымалын айтып берсең, кандай учурда мунун маңызын атаң болгону эми билесиң да, кандай чыкканын? Бул башында биринчи жолу укканда мага аябай жагып. Бирок бул ырда да башка бир бөлөк папамдын окуучусу да ырдамак экен. Ал да ырдап клип талашка түшүп. Клип тартыптыр. Анан мен ырдап, мен чыгарсам, ал
үйгө чейин келип ызычы салган учур болгон. Абдан жагып калган экен да чыгарманы. Ооба, жаккан окшойт. Сөзүн мен мындай алмаштырдым деп. Мен анда папама болушуп, негизи бул авторлук эмени сөзүн алмаштырбашыңыз керек деп. Оңдоо болбойт. Уруксатсыз, туура. Клип тартканда экөөбүздүн эпизоддорунун мааниси кичине окшош болуп калып да. Ал дагы көлдөн тарттырыптыр. Биз да ошо Кадыр Сайга барып көлдөн тартканбыз. Тематикасы бир болуп калыптыр да. Мааниси. Анан мен аныкын көргөн эмесмин, ал меникин көргөн эмес. Экөөбүз бирок бир ойго келиптирбиз. Ошолор башында ошондой башталган. Азыр көп эфирден кетип атат да, теледен кетип атат да. Жакшы. Кетип атат го. Эми ал бир жылга мисалы көп эле обончулар бар да, ошолор бир жылга бир канча аткаруучу бар эми. Андан деле менимче кайрамага талашканы жакшы болот да. Талашырдык. Утуруу жок, утуш бар. Мен атамдын ырын ырдайм деп, мен папама таарынып, сиз мага бербейсиз, сиз бөлөккө бересиз деп. Ошондой таарынычтар да ортодо болгон бул ырдын маанисине келгенде. Жакшы, жакшы. Анан ошо көлдөн тарттыңыз да, бул клипти. Абдан жакшы клип экен. Көлдө ошо тартканда эпизоддорго менин иним тууганым катышкан, туугандарым, кыз тартылган кыз, ал менин классташым болгон. Жакшы. Анан башка тиги атактуу жанагы актерлорду чакырсаң акча төлөш керек экен да. Андан көрө тигилер бекер болот. Чыгармачыл адамдар жаныңызда, тегерегиңизде болуп аткан. Ал деле туура бир-бирге баягы. Аны даярдай коюп кичине. Мындай айтканда, сөздү жазган акын, обончу, аткаруучу бириксе чыгарма жаралат да, жакшынакай чыгарма болот эмеспи? Эми Миргүлгө суроо берип коелу. Миргүл агайың менен кандай чыгармачылык байланышта болуп, кандайча таанышып калдыңар, ошол боюнча айтып берсең? Чоң рахмат. Агайым менен мен жолдошумдун агайы болот, негизи. Жакшы. Анан чыгармачылык чөйрөдө отуруп эле, анан чыгармачылык боюнча иштешели деп кеңешип иштешип калдык. Билим кандай өзүң? Мен 2 жылдык студияны бүтүргөм, Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Улук Мырза Болотов агайдан вокалды алгам. Жакшы, жакшы. Кайсы чыгармасын аткарып бересиң агайыңдын? Агайдын эмне керек деген чыгармасын Эсенгул Ибраевдин сөзүнө жазылган. Ону агайдыкы, Токон Контаев агайыбыздыкы. Абдан жакшы. Эмне керек деген чыгармасымды аткарып бер деп калды. Жакшы. Бир жерде отуруп ырдап калдык элек. Ошону аткарып берейин. Казаның кайнап турса, асмалың жайнап турса, чырпыгың чынар болуп, мөмөсүн байлап турса, жаркырап жайна демек, жашоодо бар да себеп, айткыла мындан артык, адамга эмне керек, айткыла мындан артык, адамга эмне керек. Бали. Ороңдо малың болсо, колтуктар жарың болсо, чакырып мейман күтүп, чай берер алың болсо, сууңду балга тегеп, сүйүүдө бар да себеп, айткыла мындан артык, адамга эмне керек, айткыла мындан артык, адамга эмне керек. Балдарың эстүү болсо, ар ишке эптүү болсо, кыз берип келин алып, Куда сөкпөттүү
Бали. Бали. Мынакей сөзү менен обону келишкен экен. Эми Токон ушул обонду буйрутма менен жаздыңызбы же кандай? Ушул обонду сураныш менен жазып калдым да. Өзүбүз деле ушул Токмоктогу тамада болуп иштейт. Анан кийин ошол жака барып калсам, агай, мого обон чыгарып бериңизчи деп, анан кийин макул деп караган эле эмесмин. Анан кечинде барайынбы деп атпайбы? Кечин эмнеге десем, алдыкы обонго барбайм, чыгарып коесузбу депчи. Кечке чейин чыгып калып алты заводдо эле чыгарат деп ойлогом го. Анан ошол сөз мага эме болуп калды. Жумушка бардым да, пианино коюп, бул эмне деген сөздү бердим. Кечинде бардым. Карап көрсөм эле сөз аябай жагып калды. Баягы сөз жаккандан кийин эле ошо отуруп калдым. Отуруп туруп 15 мүнөткө деле чыккан жок. Ачыгын айтканда, обон өзү эле келип баштады, сөз эле көрүп эле. Анан кайра чалдым. Бакыт кандай обон чыкты, сүйүнчү деп элечи. Омай батыры чыгып калды дедим. Анан кечинде барамда ошон чыгып калган бул. Кээ бирөө ошо обончуларды бизде жерден маек кылганда айтып калышат да. Бир кээ бир сөзү кичине начар обондор жылдап жатып калат дейт. Мен деле практикамда бар да. Кээ бир өтө күчтүү сөздөр ошол обонго төп келишип өздөрү эле обон сурап турат. Алар жана өзүңүз айткандай 15 мүнөттө чыккан ошондой болсо керек, э? Ошол куплет эмеси менен припев менен чогуу чыкты да ошо. Жакшы. Андан кийин анан Миргүлгө бердиңиз. Миргүл эми ырдап жүрөт, дагы башкаларды ырдап жүрөт. Кетип атат, э? Мимоза ырдап жүрчү, булардан үйрөнүп өзүм жаттап тойлорго элге тарайт. Интернет аркылуу көп эле тарап. Кудай буйрса. Башка Гуланда деген дагы бир эжекебиз ырдап жүрөт. Сиздин кат жаздым келесиңби деген жакшы клибиңиз бар экен. Ошону да көрөлү. Андан кийин аны маегибизди уланталы. Çıraqday sen üçün janıp barat, sүйүүнүн толкундарың сагыну жарып барат. Берекем бир өзүңсүз бүт элем тарып барат. Күн санай элесиңди кат жаздым келесиңби, кыйнаган кусалыкты кадыр кеч жеңесиңби. Sama velesindi, kat жаздым келесиңби, кыйнаган кусалыкты кадыр кеч жеңесиңби, кадыр кеч жеңесиңби. Күзөдүм жакшы күндү, кумарым артып сага, кезикчи көксө сусын, көктөмдөй жаркып мага. Баладай кубанайын, билдирчи дарегиңди, көрсөтчү суранайын, жылдыздуу карегиңди. Күн санай элесиңди, кат жаздым келесиңби, кыйнаган кусалыкты кадыр кеч жеңесиңби. Күн санай элесиңди, жаздым келесиңби, кыйнаган кусалыкты кадыр кеч жеңесиңби, кадыр кеч жеңесиңби. Күн самап элесиңди, кат жаздым келесиңби, кыйнаган кусалыкты кадыр кеч жеңесиңби, кадыр кеч жеңесиңби. Кайкып учуп, кайкыны кеттиң ашып, чыдамың түгөп аздап,
турамын мен де шашып, сен тарап сыр дуланап, тоо башын булут басып, жүрөктө катып жүргөн сырымдай койдум жазып. Үн самай элесиңди кат жаздым келесиңби, кыйнаган кусалыкты кадыр кеч жеңесиңби. Үн самай элесиңди кат жаздым келесиңби, кыйнаган кусалыкты кадыр кеч жеңесиңби, кадыр кеч жеңесиңби. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Токмок маданий агартуу окуу жайынын мүдүрү, маданияттын мыкты кызматкери, обончу, күүчү, аткаруучу Токон Коонтаев бизде мейманда олтурат. Азыркы сиз биз көргөн клипти жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Ушул ырдын жаралышы жөнүндө айта кетсем, ушул ырды жанагы Шамшөй Көтөбаевдин кат жазчы мага деген ырын угуп, ушундан аябай таасирлендим да. Таасирлендиңиз. Аябай мага таасир берди. Анан ушундай бир ыр чыгарсам деп анан кийин өзүм эле сөзүн кат жаздым келесиңби деп эле ушундай бир эме кылып алдым, тема кылып. Анан бир досумкуна да барып калсам азыр ошол Россиядан келип бир аябай нерселерди айтты да. Ушул үйүнө келе албай жүргөндөр канча Россиядан депчи. Анан ошону элестетип анан кийин ошо кат жок дегенде кат жазчы мага деген кат жаздым келесиңби деп туруп анан кийин үйгө келип ону отуруп ошол сөз менен лобон чыгарып. Анан кийин түнкү саат 2-де дагы акыным бар, Алмасет Касиев агай. Агай ушундай ушул сөздү коюп туруп, припевка коюп туруп, Моракенен мага бир 3 куплет жазып бериңизчи деп анан ага чыгардым. Сиз баягы маңызын айтып. Маңызын айтып анан ырды өзүбүздө ырды алып, анан кийин клип тарттым. Сагын Ниязалиева Жакшы. Чакырып, жакшы өзүбүздүн Гавайи деген жакшы коош жер бар. Ошол жерден эле тарткам клипти. Жакшы. Анда кийинки чыгармаңыздан таанышалы, кайсы? Кийинки чыгармам ушул Эсенгул Ибраевдин сөзүнө жазылган "Жүрө бер мага дайым бийик бойдон" деген. Жакшы. Бул чыкканы 20 жылдай болуп калды, ушуну аткарып берейин. İzdibeyim bakıttı başka jardan, aybık boy joldu toskun aska jardan. Jönedir sen atı bir Ankeri sen ardıksın, Ankeri sen ardıksın, Ankeri sen ardıksın başkalardan. Tartılımdan, cambasından, kıynalam kıynalganday kambasından. Bu kıynamağa rahat ant kendini, süyemin süyleyin koya, süyemin süyleyin koya, süyemin süyleyin koya, albasından. Görümün güldü taktı çiğip kaygan, men şahnın memesin sağ yiyip kaygan. Jirek izlep tapkız dalın dönüp, jüre bir mağadayım, jüre bir mağadayım, jüre bir mağadayım. Büyük boydan, oy.
mağdayım bir koydan. Barakelde жақсы. Сиздин өзүңүздүн баягы оңчулук өзүңүзгө тиешелүү стилиңиз бар экен. Башкалардан окшобогон. Улуу муундарданбы, кимдерден таасирлендиңиз? Жанагы күүнү айттыңыз, кимден экенин, аккордеон менен азыркы аккордеон менен ырларыңыз. таасирленгеним Мамажанов, Жолдошбек Мамажанов ырларын сүйүп, ушуну аябай таасирленип, ушуну көп угуп, ырларын ырдачу элем бала кезде, жаш кезде. Ушундай обон чыгарсам деп. Анан кийин аракет кыласың, обон чыгарайын деп. Бирок такыр эле окшобойт башкача. Аны өзүң стилиңди тапканча обондор чыкпайт экен. Өзүңө тиешелүү болуп, анан мисалы ушул ырды угуп атканда, мына Коонтаевдин экен, бул Керимбаевдин экен деген сыяктуу бөлүнүп туруш керек да, туурабы? Анан сизге да бир суроо бере кетсем дейм, ушу маданият мурун Союздун убагында маданият техникуму деп айтылчу эле. Азыр маданият колледжи. Республикалык маданият колледжди. Мисалы 10-ду бүтүп баргандар, билими нота билгендер, билими барлар окуйбу же мындай деле маданият кызматкерлери келип, нота тааныбагандар деле келип окуса болобу? Нота көбүнчө музыкалдык школадан кийин да келишет. Нота билбегендерди алабыз. 9 класстын базасы менен, анан 11-дин базасы менен ала беребиз. Канча жыл? 2 жыл 10 ай 9-дун базасы менен. Анан 11-дик менен 1 жыл 10 ай окутабыз. 3 факультетибиз бар. Хор коллективинин жетекчиси, анан фольклор чыгармачылык коллективинин жетекчиси, анан китепкана таануу. Анан быйыл жаңы ачтык, мейманкана сервиси деп. Эми мисалы маданий жайларга же мектептерге барып сабак бергенге болобу, кандай бүткөндө? Бизди бүткөндөр көбүнчө эле ушул жанагы хорду бүткөн учитель пения деп чыгарат. Мектептерге музыка сабагына беришет. Музыкалдык школаларга барып сабак берип атышат ошондой эле. Анан кийин маданият үйлөрүндө иштешет көбүнчөсү. Ошол эле сиздин окуу жайды бүткөндөрдөн мынакей Миргүлдүн жолдошу да бүткөн экен. Азыр ошол жагынан иштеп атабы, кандай? Ооба. Азыр ал былтыр бүткөн агайдан. Анан азыр чыгармачылык чөйрөдө иштейт. Аты жөнүн айтып койсоңуз. Обончу аткаруучу. Абдан жакшы. Мамел Исраилов деген акын. Жакшы. Жакшы. Анан эми ушул топ түзөлүү деген чыгармачыл үй бүлө экенсиздер, топ түзөлүү деген ой барбы? Андай оюбуз бар. Канттагы Ашырал Айталиев атындагы группа түзөбүз деп ошол жөнүндө сүйлөшүп келатат. Буюрса группа түзөбүз деп жүрөт. Азырынча үй бүлөлүк ансамбль болуп эле өзүбүз жардап жүрөбүз. Балдар ичине. Чыгармачылык чөйрөдө эки уулубуз бар. Жакшы, жакшы. Акырындык менен буюрса баягы тилегеңер орундалсын. Анан эми Мимоза дагы кайсы чыгарманы талашып ырдаган атасың? Кел достор деген чыгармабыз бул. Биз ошо 2017 курбуларым менен көгүлтүр отко чыгабыз деп, анан достор деген ырды ырдайбыз деп калдык. Анан достор деген ырдарды издеп, анан мен айттым, мен папам өзү обончу болуп аткандан кийин папам эле айтпайлыбы десем, тиги кыздардан чын эле жаңыр менен чыгалы деп деметип калдык. Анан папам эле келип айтып калдым, пап ошондой Достор жөнүндө чыгарып берчи оңду. Достор жөнүндө мага ыр керек, заказ бердим. Сөзүн ким жазды? Сөзүн эчтекеси жок эле. Обон чыгаргыла, анан сөзүн таап алабыз деп. Анан отуруп эле папам кыягын алып эле отуруп калды. Анан кийин бир 2 саатка жеткен жок. 2 саатка жеткен жок. Келип эле Мика, угуп көрчү, кел. Деп эле мага жакты. Мен сразу эле телефонго, диктофонго жаздым да группа кыздарга жиберсем, аларга да жакты. Сөз жок эле. Ошол эх достор ырдайлычы деген сөздү алып ырдай бердим. Башын эле ошо жерде кайталап, муунга туура келсе болду. Сөзүн болсо Алмасет Казиев агайдын сөзүн алып эле заказ кылып, ошо менен ырдап баштадык. Ошол үйдөн азыр өзүм ырдап жүрөм. Бир күндө обон чыкты, экинчи, үчүнчү күнү аранжировка кылды, аранжировкасы кетти, анан ырдап калышты. Баары автоматически. Кээ-бирөөлөрдүн ырлары бир айлап, бир жылдап, 5 жылдап жатып, анан ошону клип кылалы деп атып, анан камдангандар бар. Ал сиздики баягы ар нерсени ысыгында дегендей жакшы нерсе экен. Анын үстүнө да колдон буттан алып, кызыңыз дагы. Кана кайсы ырды ырдап беребиз? Ошондо кел достордо. Мезгил жашашып бара, мерчемин ташып бара.
жаш кура карып барат көкүрөк сезген менен кош карып алып барат кел достор ырдайлычы өмүр күн өтүп барат алманчык жаштыгыбыз алыстап кетип барат кел достор ырдайлычы өмүр күн өтүп барат алманчык жаштыгыбыз алыстап кетип барат бактылуу күндөрүбүз байкалбай өтүп барат бала кез артта калып жаш курак өчүп барат кел достор ырдайлычы өмүр күн өтүп барат алманчык жаштыгыбыз алыстап кетип барат эх достор бийлейличи өмүр күн өтүп барат алманчык жаштыгыбыз алыстап кетип барат алманчык жаштыгыбыз билинбей өтүп барат Баракелде, абдан жакшы. Бул досторунун азыр ошо тобу ырдап жүрүшөт да? жок азыр ал тобубуз чачырап кеткен башында эле чогулуп анан кийин эле ар ким өзүнүн эмеси менен угу менен кетип калдык мен мугалим болуп мектепке кирип кеттим ошо менен эле ал калып калды бирок мен өзүм ырдап жүрөм курбуларым ар бири өзүндөй тойлорго чыкканда өзүнчө ырдап калдык Абдан жакшы. Өзүңүн билимиң кайсы? Жакшы кандай үнүң бар экен? Рахмат. Өзүм болсо Кыргызстан университетине эколог инженеринде бүткөм. Азыркы маалда дагы маданият колледжинде окуп атам. Быйыл буюрса бүтөбүз. Азыркы учурда именно данный моментте мен орто мектебинде Чүй районунда Султан Ибраевдин экинчи мектебинде иштеп жатам, музыкадан сабак берип. Заочно окуйт, тиякта заочно окуйт. Бекерли окуткан болуп Аны ал болчу иштебей калбайт. Кайла заочно өзүмө киргизди. Музыкага тартып кеткен турбайбы? Сиз Күчтүү музыкант болбосун деген окшойсуз. Жакшы эле мурун искусствого барам дегенен жок аякты эмне кыласың? Башында Жакка болчу болчу. эле кетем деген. Анан болбой эле мен ошо Кыргызстага басып эле. Ал менен кеткен жокмун, бирок баягы эле жүрөк тартат экен. Өзүм кичинекей бала чагыман эле ырдайт экенмин. Ата-энем айткан боюнча 1 жаш 3 айман баштап биринчи ырымды апакем деп ырдап баштаптырмын. Садиктен укканымды. Ошол ойдон эле ырдап келатам. Көп конкурстарга катышкам бала чагыман баштап. Жакшы. Бул мындай экен да Токон. Ушу баягы адамдын жүрөгүндө кайсыны алса ошон менен башка таң уласаң да албайт экен. Мен өзүм кызымкына салыштырып ийдим да азыр. Лира Севен деген ат менен азыр чет мамлекеттерде ап жүрөт ошо кызым. Ал мен эми башка эле кесипти алчы. Сайыз дурмагында жакшы көңүл бурулчу эле. Сайыз дурмагында маданият кызматкерлери абдан көңүл бурулуп, жакшы жетишкендиктерге барар эле. Эми азыр булардын зарплатасы да кыйын. Башка эле кесипти алчы деп эле настаивать этсе макул деп туруп анан басып барып консерваторияга тааныштарга барып чыгып барып өтүп алып анан ошону өтпөдү. Тууралыктыр. Кансада окшош болуп атат да. Эми өзүңүздүн кийинки жазып жүргөн чыгармаларыңыздан өзүңүз дагы жакшы эле аткарат экенсиз. Ырларым да кийинкилерден айтып көрсөм, Миргүлдүн жолдошу өзүмдө бизди окууну бүтүргөн Мамели Сырайлык деп акын, көрүнүктүү акын болуп калды. Ушул быйыл канча жылдыгын берди? Отчетный концерт бердиңер э? Ошондо анан кийин бир сөзүн берди, ошо бир обун жазып бериңизчи деп. Анан өзүңүз ырдап чыкпайсызбы деп. Анан Баатыр Ырсалиев деген дагы ырдап чыгып келатат. Ада эле таанымал болуп калды кыргыз элинде. Экөөбүз ырдап чыкканбыз, Адам бол деген. Жакшы. Ошонусун аткарып берейин. Акылмансың караны
атақты білсін, азғырылба атақты даңқты көрсін. Ömür boyu tazamın desen bolom, özgölördü özündey жақсы көрсün. Жаман ойды жүрекке қатпағыла, жақсы ойды жаныңдай сақтағыла. Адам болып дүниеге жаралған соң, адам деген атыңды ақтағыла. Adam болып дүниеге жаралған соң, адам деген атыңды ақтағыла. Жақсылардың қатарын толықтасаң, жамандарға жақында олықпасаң, өзіңдің да жан дүнің таса болып, өзгелердің жүрегін орытпасаң, жаман ойды жүрекке қатпағыла, жақсы ойды жаныңдай сақтағыла. Адам болып дүниеге жаралған соң, адам деген атыңды ақтағыла. Адам болып дүниеге жаралған соң, адам деген атыңды ақтағыла. Başkalardan göz artma atağına, aydalı işçilerde cezağına. Akkalmak bu akılman el dolu, aykırdım koşulup katarına. Жаман ойды жүрекке қатпағыла, жақсы ойды жаныңдай сақтағыла. Адам болып дүниеге жаралған соң, адам деген атыңды ақтағыла. Адам болып дүниеге жаралған соң, адам деген атыңды ақтағыла. Адам деген атыңды ақтағыла. Баракелде, мынакей жакшынакай ушу өзүңүздүн сиңизге тиешелүү жакшы болгон экен. Бул насааттары десек да болот окшойт, э? Адамга эмне керек жанагы ушу. Адам Балдарга да кайрылып жүрөсүзбү, балдарына? балдарга да бар, оңдорум бар. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз. Үй бүлөм келинчегим бар, 3 балам бар, улуу кызым. Мындан кийинки балам, 2 эркек балам бар. Жакшы. Булар үйлөнүп, жайланып калышты. Кичүү балам коллежде окуйт. Жолуңузду жолдогондордон экөө. Жолдогондон экөө. Бул кызым ошо музыка сабагынан бери школда иштеп атат. Экинчи уулум өзү тамадалык жол кесипти тандап алды ошо. Жакшы. Сиздин жолуңузду улантып аткан турбайбы? Ырдайт. Өзүңүздүн баягы кайсы окуу жайларын окудуңуз, аны айткан жоксуз. Мен өзүм искусство институтун бүтүргөм, ошо оркестрге жагым. Жакшы. Анан эмгек жолун Токмоктон баштадыңыз. Мен Куштан баштагам. Мен Кушта пионерлер үйүнүн директору болуп, ошо 6 жыл ошол жакта иштедим. Анан 93-жылдан баштап ошо Токмоктогу колледж культурада ошондон бери эмгектенип келем. 93-жылдан бери. Абдан жакшы экен. Эми сиздердин дагы бир кадыр кеч деген клибиңиз бар экен. Ошону кетирели.
тамчысы көздөн учкан чөлгө окшоп тамшанып сүйгөнүмө жетпей калдым. Тамчысы көздөн учкан чөлгө окшоп тамшанып сүйгөнүмө жетпей калдым. Тамшанып сүйгөнүмө жетпей калдым. Күздүгү жалбырактай дирилдеген гүлү бирден түшүп бириндеген тусалы кайгыга ашып ташкан күндөрүм өттү өзүңө бириндеген кусалы кайгыга ашып ташкан күндөрүм өттү өзүңө бириндеген күндөрүм өттү өзүңө Кадыр кеч тууралуу айтсаңыз, кандай учурда жазылган, маани, маңызы? Бул Кадыр кеч дегендин сөзү акын, обончу Алмаз Сетказиевдики болчу. Ошо киши бир кырсыкка учурап, катуу мындай бир авария болуп, анан кийин ошонун үйүнө барып калдым. Барып калсам, а киши таңдай мындай ушундан эмесин бети менен тийиптир, сүйлөй албайт. Үйүнөн анан кийин ушундай обончу, ушундай ырчы киши Токмокто ошол заветта болуп иштеп жүргөн киши болчу. Ушуга жаман ушунду суккан жылы Азамат жакшы обондору бар деп. Анан кийин ушу ушинтип калабы деп эле отуруп калдым. Анан келинчеги мага которуп берип атат. Бул минтип айтып атат деп. Анан китебин берди. Анан китебин берип ачып эле карасам, жакшы сөздөрү бар экен. Кара көз, Кадыр кеч деген. Ушунчалык өзүм переживать этип кеттим. Эмне болдум, анан кийин бир жуманын ичинде эле бир 3-4 обон чыгарып ийт. Өзүм да таң калып калдым. Бул чын чыгып атабы же бир окшошуп калды деп. Анан ошентип чыккан. Ал киши анан 3-4 айдан кийин жакшы болуп калды. Өзүн ылыссам, угузуп көрсөм, мен ушул кара көз деген обонго ушундай обон таппай жүрдүм эле деп. Көзүнөн жаш кетип ыйлап атат. Анан Кадыр кеч ошентип чыккан. Жакшы болгон экен. Анан өзүңүздүн ырларыңызды нотага салып, китеп, чыгармачылык пландар кандай? Эми ошону баштап атам жаңы. Буюрса, ошону нотага жазып баштадым азыр. Баягы илхом келип, обондордун баары чыгып аткан учур экен, эми ошону колдоп, мынакей кыздар да келип отурушкан экен. Сиздерге эми чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Баягы элдин ичте жаткан талантты эч качан баспаш керек. Баягы жаратман Кудай берет турбайбы, ошо берчү кишилерге берет экен, ошону баягы элге алып чыгыш керек экен. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик болсун барыңыздарга. Эми эркин микрофон барыңыздарга.
Чоң рахмат сиздерге дагы. Анан биринчиден ушу Токон агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай аты чыккан, ушундай эмне керек деген чыгарманы аткарганыма чоң ыраазычылык билдирем. Жакшы. Сиздин аркаңыз менен санат телевидениесине келип отурабыз. Чоң ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Рахмат, айтканыңыз келсин. Мимоза. Мен ошо санат телевидениянын телмээрчү жамаатына жалпы ыраазычылыгымызды билдирип кетмекчимин. Сиздерге рахмат, ушинтип обончулардын даанытын чыгат, элдин алдына ырларын угуздуруп жатканыңыздарга сизге чоң таазим, чоң рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундан эфирден пайдаланып, жалпы эле өлкөбүздө ушу тынччылык болсун, экономикабыз өнүгүп өссүн, культурабыз, маданиятыбыз көтөрүлсүн деп туруп, анан кийин мугалимдердин зарплатасы көбөйсүн деп тилейт элем. Сиздердин студияңыздарга ушу ийгилик каалайм, чоң өзүңүзгө чыгармачылык ийгилик каалайм. Дайым ушундай чыгармачылык жолдо кесиптеш жолугушуп жүрөлү. Айтканыңызга рахмат сизге. Айтканыңыз келсин, барыңыздарга чоң рахмат, ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен обончулардан ыр белек көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки жолукканга чейин саламатта калыңыздар.